адам затының бүткүл проблемалары негизи исламда. Муну тарыхтагы далил. Проблемаларын чечимдери исламда. Чечүү жолу исламда. Муну тарыхтагы далилдеди да 14 кылымдагыдан бери келген тарыхтагы далилдеди. А бирок ушундай өтө чоң кубат туруп мусулмандардын колунда. Бирок бүгүн мусулмандар алсыз. Өзү айтмакчы, капырлар минип таштап аткан машиналарды минет. Капырлар кийип жөнөтө берген жанагы секонд-хенд эмелерди, кийимдерди кийет. Айтор мусулмандардын абалы мышык ыйлай тургандай болуп калды да, устаз. Бул эмнеден улам болуп атат? Мен күнөө дейинби же айып дейинби, айып десе туура болот. Айыпты каалаймбы, каалабаймбы, баары тилим ушуну айтат. Айыпты мусулмандардын өзүнө коем. Чындап эле дүнүйөнү башкара турган китепти колтуктаган өзү башкаруунун астында да. Колунда китепти түшүнбөйт. Китептин күчүн түшүнбөйт. Анан экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан сөзү бар. Мен силерди динден чыгып кетет деп коркпойм. Кабатыр болбойм. Силерди дүнүйөгө кирип кетет деп кабатыр болом деген. Дүнүйө дегени адамдар өзүнүн маселелеринин чечилиши акча менен деп ойлойт. Мусулмандарда ошондой. Бүгүн Аллахтын ыраазылыгын издеш үчүн да акча керек. Акчаң болбосо мечит сала албайсың. Акчасы жок, мечит сала албайсың деген сөз айтсаң, анан эмнени айтып атасың? Сен чында дейт. Мусулман айтат, чында дейт. Акчасы жок, эмне кыласың бүгүн дейт. Ошондуктан Мадинада 15 жыл окуп келген бала кепиш сатканы базарга чыгып кетет. Акчанын күчү ушунчалык жүрөккө кирген, бардык проблеманы акча чечет деп ойлойт. Ошо ынанган. А бирок ошол акча издеп чыгып атканда күндө эртең менен тахажжудду окуйт, Куранды кайталайт, кечинде келип дагы Куран окуйт. Түшүнгөн эмеспиз динде. Ооба, акча табышыбыз керек. Бирок акча табышыбыз керек эмнеге? Проблеманы чечүү үчүн эмес. Анын өкүмү башка, акчаны табуунун өкүмү башка. Проблеманы эмне менен чечебиз? Дин менен чечебиз. Мына ушул жерде мындай жуука сыйка маселе келди. Дин менен чечүү кандай болот? Мына жөөттөрдө бир сөз бар экен. Аябай мен ошол сөз мындай шапалак менен бир койгондой болду да мени. Эгер сен акча менен чече турган болсоң, ал проблема эмес, ал чыгаша дептир. Эгер сен акча менен чече турган болсоң, ал чыгаша, ал проблема эмес. Демек, проблеманы эмне менен чечет? Проблема акча менен чечилбейт экен. Ал демек интеллект менен чечилет экен. Интеллект бул дин. Мусулмандар дин менен чечиш керек проблемасын. А биз акчада калдык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушуну айтып атат. Бүгүн акчаң болбосо намаз китебин чыгара албайсың, акчаң болбосо дават кылбайсың. Акча болсо аны кыласың. Аллах берет да. Аллах берүүчү зат казынасы кең деген сөз жөнөкөй эле сөзгө айланып калды. Базар берет. Чындыгында. Чыкпай көрчү базарга. Катын бала жакасын бакпай даватка чыгып кетти деп биринчи колун урушат. Ата-энең урушат. Минген машинең ушу деп. Досторуң урушат, бир үй салбайсыңбы деп. Ошого тура албай калдык. Ошон үчүн биздин алсыздыгыбыз динибизди түшүнбөгөнүбүздө. Динибизди түшүнгөнүбүздө, биз Кыргызстанда эркиндиктен пайдаланып динибизди түшүнүп алганыбызда эле биз Борбордук Азияда саясат кылган эл болот элек. Борбордук Азиянын саясий чатырынын устуну биздин колдо болмок. Мен ушуну биздин саясатчыларга да далилдеп койдум. Булардын да бүт ойлонуусу бардыгы акча. Жыл алмашат, мамлекетибиз акча сурап тилемчилик кылып жөнөйт. Өзүбүздөгү күчтү билбейт. Карыз төлөп эле жүрө беребиз. Карыз төлөп эле жүрө беребиз. Мен бир күн айтып атам. Төлөй алат экенбиз да карыз албайлыбы дейт. Төлөй алсак эле кала беребизби карызды? Карыз албайлы, ошол карыз төлөп эле өнүгүүгө жумшабайлыбы ошол акчаны? Эмне карыз алышыбыз керек? Себеби проблемабызды чечкенге акча керек. Чече албайбыз, акчасы жок. Кантип чечебиз? Мугалимдерге эмнени төлөйбүз? Кантип чечебиз? Эл көтөрүлүп кетпейби? Каяка?
Dinimizni bilbеген için. Эгер dinimizni bilsek, men айтып атам, Борбордук Азия. Жок эле дегенде Борбордук Азиядагы саясий чатырдын устуну биздин колдо болмок. Рахмат.